Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Сегодня мы смогли раздать 60 защитных комбинезонов нашим врачам, медперсоналу, которые работают на блокпостах, тюрьмах. Передали защитные комбинезоны в больнице города Токмок. И эта инициатива была поддержана многими людьми. Выражаем свою благодарность это благотворительному фонду «Мигрант» в Москве, которые передали 30 300 сомов на покупку защитных комбинезонов. Журнал Уммадан жардам келип түштү. Мынакей биз жаңы эле постко турган балдарыбызга жакшынакай санитардык талапка жооп бере турган жакшы костюмдарды алдык. Кудай буйрса, азыр барып биз постто турган жигиттерибизге таратып беребиз. 3 постто 24 биздин жигиттер туруп, врачтарыбыз ошол жерден кызмат аткарышат. Ошолордун саламаттыгына дагы бул чоң кошкон салым болот. Жана ошондой эле коронавирус оорусун тезирээк жоготууга чоң жардам кылат. Бул жардам бизге Москвадагы мигранттар иштеп жүргөн жерден келип атыптыр. Ошол жердеги иштеп аткан балдар ушул костюмдарды жасатып, таратып бериңиздерди суранабыз деп биздин ушул Умма журналына кайрылышкан экен. Ошол Умма журналынын кызматкерлери бул ишти так жана таза убагында аткарып жатышат, күнү түнү иштешип, биз дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Всем привет, друзья! Сегодня наша команда начнет оказывать благотворительную помощь для всех нуждающихся семей. Итак, поехали! Бүгін біздің Ақсай районының жалпы еліне, жалпы тұрғындарына Исмаил ата фондынан ушундай бір жардамдар келіп түшүп атат. Албетте бұл біздің ушул элибиздин ушундай бір элибиздин бийиктиги, элибиздин ынтымагы мына ушул күндөр билинип атат. Албетте биз бұл жакшылык үчүн, бұл жакшы самалык үчүн Исмаил ата фондуна Ақсай районунун жаштарынын атынан, Ақсай район жаштар кеңешинин атынан ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай элибиз бирибизге бирибиз кайрымдуу болуп, бирибизге бирибиз ушундай бир көтөрүмдүү болгон эл болууга бул Исмаил ата фонду өзүнүн салымын кошот. Албетте иштерине ийгилик каалайбыз, жакшылыктар үстүндө жүрүшүн тилектешпиз. Добрый день, дорогие друзья! В этот непростой период для максимального и эффективного оказания помощи разные госучреждения, разные организации объединились под общим движением «Штаб помощи». И в данный момент мы находимся в 6-м микрорайоне, в доме 2/1 и 2/2. И здесь проживают люди с ограниченными возможностями. И мы приехали оказать помощь, дать понять, что они не одни, что мы рядом и что мы готовы им оказать нашу поддержку. В каждом пакете у нас макароны, рис, гречка, мука, картошка, масло, сахар и соль. Так что, дорогие друзья, в этот непростой период призываем вас объединиться, вместе выстоять против этого вируса, а также вместе помочь нуждающимся. Вместе мы сила. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер, жалпы эле Россиядагы биздин кыргызстандык мекендештерибиз. Мынабы азыркы ситуацияга байланыштуу кичине Facebook'a bir кайрылуу жазып койдум эле, анан балдар суранышып видео кайрылуу эле кылып койбойсузбу дегенде бир катар түшүндүргүчө видео кайрылуу кылып коеюн деп атам. Азыр өзүңөр көрдүңөр, кече Орусиянын президенти Владимир Путин апрелдин аягына чейин бул карантин созулат деди. Бул деген үйдөн чыкпай
отургула деген нерсе эгер чыккан болсо азыр 4000ден баштап 12 чейин штраф тешип атат. Кече көрдүм мен бирөөлөр чыкканыңызга 5000 сом штраф салды дейт. А билесиңер, мигранттарга 2 жолу штраф салынгандан кийин выдворение болот. Бул деген депортация. Ошон үчүн азыр бул жерде айылдык фонддор бар, активисттер башкалар бар. Азыр Кыргызстанга жардам бере коелу дешип атат көбү. Бирдекелерди алып бере коелу, химзащита, тияк бияк дешип атат. Ошондорлорго айтып кетет элем да. Азыр бул нерсе канчага созулуусунун азырынча дайыны жок. Анан көбүнүн жумушу токтоду. Азыр тиякка жардам кылам, бияка жардам кылам деп акчаларын салышып алып, эртең өзүбүзгө жардам керек болуп калабы, ал бир Кудай билбесе эч ким билбейт. Ошого бир аз отуруп турсак, азыр тияк биякта өзүбүздү кыйнабай, эмне деген ушул эле айылдык фонддор өзүбүзгө жардам керек болуп калышын да билбейбиз да. Айылда эмне болсо деле картошка бар, пияз бар дегендей, бун болсо тирликтер өтүшө берет. А бул жерде эч ким бизге жардам бербейт. Биринчиден, экинчиден квартплата төлөш керек болот. Ошонго окшогон нерселерге эртең өзүбүз кыйналып калбайлы деп бир ооз ушундай эскертип коеюн дедим. Анан көбүн угутам. Мына регистрациялар бүтүп калып, эмне кылабыз дешипчи. Азыр МФЦларда миграция службасы бар. Ошолорго барып эле заявление жазса, алар жөн эле 90 күнгө дагы продление кылышып берет. Ошого азыр чочубай эле, эгер регистрацияңар бүтсө, ошолорго эле барып, МФЦларда көбүндө эле бар ошол. Ошолорго барып эле заявление жазсаңар, ошону продление кылдырып алсаңар болот. Анан бул жаман илдетти көрүп атасыңар, адамдан адамга гана жугат, адам болбосо, бул жөндөн жөн турган болсо өзүнөн өзү өлүп калат дейт. Ошого бул бири-бирибизге ташыгыч, ошону көбөйткүч бул адам болуп атабыз. Ошон үчүн бири-бирибизге жолукпай, үйдөн чыкпай эле отурсак, бул өзүнөн өзү жок болуп кете турган дарт экен. Ошого Кытайды көрдүңөр, Японияны көрдүңөр, Түштүк Кореяны көрдүңөр. Ошол тартиптин катуулугунан ушул нерсени жеңе башташты. Эчтекени укпай, өзүм билем деп кылган Италия, Испания, башка мамлекеттер кыйналып аткан көрүп атабыз. Ошого суранып кетет элем мекендештерден. Ошол үйдөн чыкпай, ушул бири-бирибиз өзүбүзгө жардам кылып, бири-бирибизге мамлекетке ушинтип жардам кылсак жакшы болот эле да. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Мекей Бишкек Каракол чоң жолу, Ысык Көл району, Орто Өрүктүү айылы пост. Андан аркы айыл уже Түпскө районуна кетет. Ушул жерде контроль болуп атат. Сотрудниктер жана айылдын жаштары туруп атабыз. Анан ушул арабызда кичинекей карындашыбыз Бишкектен өзү келип, добровольно өз каалоосу менен келип жардам кылып атат. Ушу температураларын текшерип, азыр уже кеч болуп кетти, аябай үйүнө жиберип атабыз. Зейнеп, мынакей машинени текшерип келатат. Азыр үйүнө жиберип атабыз, кеч болуп кетти аябай. Зейнеп, сен фамилияң ким эле? Исмаилова Зейнеп деген Орто Өрүктүү айылдык кыз. Аябай патриот кыз экен, мынакей бизге ушу эмгегин баалап бир учак гүл. Анан сотрудниктер үйүнө азыр жеткизген ордот, кеч болуп кетсе дагы. Ушунча иштеп берди патриот кызыбыз мынакей. Сага да рахмат, ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун. Мына жигиттер сууга тамак берип атат. Булар чоң машина өтө тургандар, бул кичинекей өтө тургандар да. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырман кыргыз журтум. Мен бүгүн сиздер менен мына дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус тууралуу бир аз ой бөлүшкүм келип жатат. Коронавирус бүгүн Кыргызстанда дагы аябай бир жайылып кетүү коркунучуна турат. Өзгөчө бул вирустун бизге ушул жаз айларында келиши биз үчүн аябай кооптуу. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын калкынын дээрлик 80-90% алыскы тоолуу айылдарда жашайт. Мына ошол тоолуу айылда жашаган элдердин көпчүлүгү мал багуу менен өз тиричилигин өткөрөт.
тагыраагы шаардыктардын, шаар тибинде жашаган айылдыктардын малын багышат. Бүгүн 1-ден 2-ден мал келе баштады айылга. Айтайын дегеним, бул оору ушул мал аркылуу дагы бүтүндөй айылдарга тарап кетүүсү толук мүмкүн. Мына ошого биз жол бербешибиз керек. Бүгүн эч ким кепилдик бере албайт. Мал аркылуу бул оору жукпайт деп. Өзүңүздөр билгендей, бул вирус машиненин дөңгөлөгү аркылуу, биздин колубуз аркылуу, аба аркылуу жугутат. Ал эми бул вирус малдын түгүнө ачкана сыяктуу кирип алышы толук мүмкүн. Малчылар, мал кармаган адамдар аябай жакшы билесиздер. Ар бир мал бирден колдон өтөт. Аны байлайсың, машинеге жүктөйсүң, түшүрөсүң, дарылайсың, номур тагасың, ошол сыяктуу. Ошентип, бул оору ар бир айылга тарап кетүүсү толук мүмкүн. Мен суранып кетем. Урматтуу малчылар, шаардан мал алып келбей тургула айылга. Урматтуу шаардыктар, мал кармаган жарандар, малыңыздарды жок дегенде 1 ай үйүңүздөрдө кармап тургула. Бул аябай маанилүү. Сиздердин жашоо шартыңыздарды бир аз кыйындатканы менен бүтүндөй элдин ден соолугуна бул оорунун тарап кетпешине жол бербейт. Өзүңүздөр билгендей, бул оору менен дүйнөнүн алп өлкөлөрү дагы күрөшө албай айласы кетип турган учуру. Эгер бул оору Кыргызстанда тарап кете турган болсо, аябай жаман болот. Биз ойлогондон да жаман болушу толук мүмкүн. Биз бул ооруну бир гана тартип менен жеңишибиз мүмкүн. Биз карапайым эл медиктер айткан кеңешти угуп, үйдөн чыкпай отуруп турушубуз керек. Кыргызстанда бүгүн ушундай кайдыгер, айбан сындуу адамдардын аябай көп экендигин дагы бир жолу тастыктап турат. Маселен, кечээ бүгүн биздин Лаглан айылына коңуш айылдардан, шаардан бир топ адамдар келип, балык улап, саякаттап жүрүшөт. Биз ушуга жол бербөө максатында оорунун жайылып кетүүсүн алдын алып, айыл биримдиги деген группа түзүп, мына ошонун алкагында бүгүндөн баштап биздин айылга бөтөн адамдардын кирүүсүнө тыюу салабыз. Айтайын дегеним, сиздер дагы бүтүндөй Кыргызстан боюнча айылдар, ар бир айылдын тургундары мына ушундай методду колдонгула. Бул айылдын оорунун тарап кетүүсүнө жол бербейт туугандар. Бардыгыңыздардан суранып кетем, дагы бир жолу кайдыгер болбойлу туугандар. Эгер бул оору тарап кете турган болсо, бул оору бизди жеңет. Биз тартип менен гана бул ооруну жеңебиз. Айтылган сөздү туура кабыл аласыздар туугандар. Буну бүт бардык группаларга жөнөткүлө. Кайсы бир деңгээлде адамдарга жардам бериши мүмкүн. Медиктерге жардамы тийиши толук мүмкүн туугандар. Мына эжекени алдап, мына жогорку кеңештин атынан менин колуму коюп, председатель МЧС деп Алимбаев дейт, Дөөлөт Алимбаев деп атышат азыр. Мына бүт ушул жасалма документтерди жасап, 63 квартира, канча участок? 19 участок. 19 участок деп, мына телефондорунан бери табыл азыр күч органдарга караш керек. Мына бүт биздин жерде мына председатель комиссия дейт. Жогорку кеңештин атынан ушуларга үй берилсин деп чыгарып атат. Мына бүт менин колуму коюп тур, мына жасалма кол, мына Акаев Ж дейт, мына бүт жасалма кол менен мына ушунча жасашкан. Бул туура эмес. Алимбаев Дөөлөт деген МЧС ал Алимбеков башка. Ушул замминистрдин атынан телефон менен чалып сүйлөшкөн. Бул туура эмес. Эже. Ал квартира ал сизге өздөрү көрүнгөн эмес, туурабы? Только телефондо сүйлөшкөн. Телефондо анан Шакировду мен Мендулатова Сагина. Бул жерге бул отель Доступка 22 март күнү Сургут Бишкек рейс менен 140 адам келгенбиз. Ошо келгенден баштап, аэропорттон баштап ошол жактан анализ алып, обсервацияга 5 күнгө жаттык. Ошол 5 күндүн ичинде мага жакканы бул жактагы
иш кызмат кылып аткан ишкерлерден МВД сотрудниктери бар экен, МЧС сотрудниктери, медработниктер, отельдин ишкерлеринин баары кызматта жүргөн абдан жакты, абдан таза, учмал ысык тамак алып келип атышты. Мен бул жерден да суроо бердим да экинчи мүнөтчү тамакты ким бизнесмендер берип атабы десем, жок, мэрия Свердловского района дейт. Ошон үчүн өзгөчө аларга ыраазычылык билдиргим келет. Учмал ысык свежий тамак берип аткандарына бул жерде баары жумуштун баары слаженно организовано болду. Өзүм жакшы түшүнөм ал системаны, ошондуктан өкмөткө дагы баардыгына ишкерлерге ыраазычылыгымды билдирип кетем. Биз көптөн күткөн баарыбыздын ушул жактан анализдин результаты керек болчу да. Ошол кечеден бери уктук, врачтар келип анализ алып, результатын айтып, баардыгыбыздыкы 100% отрицательный чыкты. Ошон үчүн баардыгыңыздарга ден соолук, баардыгыңыздар үйдө отуруңуздар, жакшылык каалайм. Рахмат. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.